Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен экс вице-премьер-министр Шамиль Атахановдун беттешүүсүнүн протоколу соц тармактарга тарады. 2019 жылдын 21 августу деп белгиленген документте беттешүүнү Ички иштер министрлигинин тергөө тобунун башчысы Эркинбек Аширходжаев алып барган. Ал эми Атамбаев ал жолу да суроолорго жооп берүүдөн баш тарткан. Шамиль Атахановдун айтымында ал 2011 жылы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы болуп дайындалгандан кийин мамлекет башчысы ага Жаныш Бакиевди экстрадициялоо милдетин койгон. Экстрадициялоо боюнча бардык мыйзамдуу жолдор оңдуу болбогон үчүн атайы операция жүргүзүү тууралуу сөз болгон. Мындан кийин Чеченстандын президенти Рамзан Кадыровдун таасирдүү адамы делген Адам Делимханов менен сүйлөшүүлөр жүрүп, Азиз Батукаев бошотулса, Жаныш Бакиевди экстрадиция кыла алышарын билдирет. Бирок чечен тарап Жаныш Бакиевди экстрадициялоо боюнча милдетин аткарбай койгон. Анткени маалымат сыртка чыгып кетип, Бакиев Араб Эмираттарына качып из жашырган. Евразиялык экономикалык комиссиянын жыйынында 3-өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап туруу боюнча Кыргызстандан өтүнүүчү канааттандырган жок. Натыйжада 2020 жылдын 1 январынан тарта Кыргызстанда автоунаалардын бажы төлөмдөрү кымбаттайт. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаты Табалды Теллаев өзүнүн оюн билдирип, өкмөт өлкөгө унааларды жеңил тариф менен ташып келүүгө убакытты узартуу маселесин 1 жыл мурун көтөрүш керек эле деди. Негизги таламдар ошондой болгон. Биздин кемчилигибиз, биздин ошол кезде өкмөтүбүз ушул жолго барган. Себеби Армения, башка мамлекеттер бир топ жеңилдиктерди алган. Мен дайыма айтып жүрөм, биздикилер 2000ден ашык позицияда уттуруп жүргенбиз, күрөшкөн эмес. Бизде отурган азыркы ошол министрлерибиз да бир үн каткан жок да. Себеби аларды биз шайлаганда, жөнөткөндө негизи Кыргыз мамлекетин, Кыргыз элинин таламын талашат деп жөнөткөнбүз. Тилекке каршы бир дагы сөз айткан жок. Биз айтып атабыз, алар жактан бир сөз болгон жок. Ал жер күрөш, бул чоң рынок. Бул жерде биз өзүбүздүн таламыбызды талашыбыз керек. 1 жыл мурда эле аны биз ошо маселени коюшубуз керек эле. Биздин автопарк эски, биздин элибизде мүмкүнчүлүк жок. Бизге 1 жылга ушундай мүмкүнчүлүк бергиле десе болмок. Тилекке каршы биздин өкмөтүбүз уктап калды бул жагынан. Эл өкүлү Марлен Маматалиев түзүлгөн шарттарды колдоно алган жокпуз деген пикирин айтты. Армения ал кирип аткан убагында шарттарды коет да. Кирип атканда шарттарды койгондо бизге окшогон шарттар аларга берилген эмес. Ошондуктан алар айтып атат, мына силер Кыргызстанга, башка мамлекеттерге ушундай шарттарды коюпсуңар, бизге андай шарттарды койгон эмесиңер. Ошого байланыштуу мына азыр бизге бергиле деп алар сурап атат да. Ошол үчүн аларда мындай бизге караганда шартты азыр алып атышат алар. Ошон үчүн бир мамлекетке берилип атат, башка мамлекетке берилип атат деп мындай эгер карасак туура эмес караш болуп калат. Себеби бизге да берилген, биз өзүбүздүн просто убактыбызды үнөмдөй, өзүбүздүн убактыбызды толук ошол багытта алып бара албай койдук да. Жана айтып бергендей, 1 жыл жөн эле бизге шарт түзүлсө деле биз ошол шартты колдоно албай койдук да. Ошол. Бул эми биздин өкмөттүн шагы деп эсептейм. Бул өкмөттүн түздөн-түз функциясы. Өкмөт муну өзү көзөмөлдөш керек эле. Бирок тилекке каршы ушундай көзөмөлдөгөн үчүн 1 жыл биз өзүбүздүн 1 жылыбызды кетирип алдык. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында Бир Бол фракциясынын депутаты Алтынбек Сулайманов Түркияда өлтүрүлгөн Саймаитиге байланыштуу депутаттык комиссия түзүүнү сунуштап, аны жана башка депутаттарды каралоо жүрүп жатканын билдирди. Саймаити жөнүндө көп сөз болуп атат. Ал Саймаитинин өлүмү бүгүнкү күндө коомчулукта аябай көп мындай сырдуу, көп жаңы нерселер ачылып атат. Ошого байланыштуу депутаттарды, мени каралаган күчтөр көбөйдү. Ошол жака отвлекающий маневр деген болуп атат. Бул жерде бир кандайдыр бир күчтөр өзүнөн башка жака бургусу келип атат. Ошондуктан бул маселени иликтеп, Саймаити ким, Кыргызстанга качан келген, кантип кеткен, кыргыз паспортун кантип алган, дип машинада кантип жүргөн, кыргыз дипломаттык машинасында. Ал кимдер менен жакын болгон жана кимдер менен душман болгон. Ушулардын баардыгын иликтеш үчүн депутаттык убактылуу комиссия түзүштү сунуштайм. Ал эми депутат Төрөбай Зулпукаров Саймаитинин өлүмүнөн кийин коомчулукта пайда болгон ар кандай жоромолдорду кимдир бирөөлөрдүн алаксытуу тактикасы деп атады. Мындай караганда баягы бетырмачылык дагы болуп атат, мындайча айткандачы. Ошонун баардыгы ачыкка чыгып калса жакшы болот да. Бүгүнкү күндө парламентте да ушул нерсени мындай күтүп турган мезгили да. Ошондуктан сөзсүз буну урматтуу депутаттардан суранып кетебиз. Жогору жакта айтылган Алтынбек Турдубаевдин сунушун колдойлу. Анан кийин сөзсүз бул комиссияга кирүүгө ушул депутаттарды мындай активдүү катышып койсоңуздар, акыйкаттыкты жеткирүүгө биз дагы аракет кылайлы.
Төрага Дастанбек Жумабеков мындай комиссия түзүүгө каршылык жок экенин, маселе добуш берүү аркылуу чечилерин билдирди. Эске салсак, Кытай жарана Эркен Саймаити Түркияда киши колдуу болуп каза болгондон бери ар кандай түрдүү пикирлер айтылууда. Депутат Жанар Акаев УКМКнын сейфинен $200,000 жоголбосо, акчанын сериясын, номерун көрсөтүүнү талап кылды. Жанар Акаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен паранын далили катары алынган акчаны коомчулукка көрсөтүүнү талап кылып, айтылып жаткан ар кыл пикирлерге жооп берүүнү билдирди. Улуттук коопсуздук кызматында тергөөчүнүн сейфинен жоголуп кеткен деп атат. Улан Чалбаевдин атасы ошол ири суммадагы акчаны казиного туруп жиберген деп айтып атат. Коомчулук ошого ишенип атат. Эгерде улуттук коопсуздук кызматы андай эмес болсо, жөн эле андай болгон эмес дебей, эмне үчүн ошол далил затты, ошол акчаны сотто көрсөткөн жок? Ошол акчаны эмне үчүн коомчулукка мына серия номер деп бери көрсөтүп, коомчулукту тынчтандырыш керек эле да. Эгерде $200,000 АКШ жоголо турган болсо, анда чукул арада аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, тиешелүү адамдарды жоопкерчиликке кечиктирбестен тартышы керек. Взятканын өзүн взяточниктер урдап кеткен, бул Кыргызстанда калган болушу мүмкүн. Ошончо муну менен ар кайсы шылтоону айтып, элдин башын айлантып кутулуп кетүүгө мүмкүн эмес. Кошумчалай кетсек, буга чейин УКМКнын сейфинен кылмыш ишинин негизинде алынган $200,000 АКШ жоголгондугу тууралуу маалымат тараган. Ал эми УКМК бир аптадан соң ал акчалар жоголбогондугун айтып, тарап жаткан маалыматты четке кагышкан.